Саламатсыздарбы? Менимче өзүн өнүктүргүсү келген адам, же болбосо өзүнүн жашоосун жемиштүү, маңыздуу өткөргүсү келген адам дайыма натыйжалуу, үзүрлүү, таасирлүү адам болууну каалайт деп ишенем. Анткени мен да ошол адамдардын катарын толуктайм. Анан бүгүнкү видеомдо ушул адамдарга бир нече кеңеш берип кетким келет да. Негизи эле биз кайсы бир алдыбызга максат коюп же бир нерсени пландаштырганда дайыма ошол нерсени аягынан баштаганыбыз жакшы да. Бул аягынан баштоо деген принцип. Бул эмне принцип? Негизи эле үй салганда биз биринчи эмне кылабыз? Албетте биринчи күрөктү ала калып эле тиги цемент чылап кирбейбиз да. Биз сөзсүз түрдө келечекте жашай турган, бактылуу күндөрдү өткөрө турган үйүбүздүн элестетип проектисин чийип алабыз. Ошол сыяктуу эле биз кандай гана иш аракет кылбайлы, кандай гана пландарды, максаттарды койбойлу, биринчи биз аң сезимибизде, оюбузда аны жаратып алабыз. Биз кылган нерсе эки жолу төрөлөт экен бул дүйнөгө. Биринчи оюбузда төрөлөт экен, жаралат экен, андан кийин физикалык жактан, башкача айтканда кол менен жасайт экенбиз. Ошондуктан аягынан баштоо деген принцип биз үзүрлүү болушубуз үчүн жакшы жардам бере турган принцип. Сөзсүз түрдө кыла турган иштин аягын элестетебиз дагы, анан ошол аягынан түртүлүп, ошол результатка, натыйжага жетиш үчүн мен азыр кандай кадамдарды жасашым керек деп аныктап алсак, бул өтө натыйжалуу болот.